Урматтуу мекендештер, псориаздан кантип жакшы болду. Мына бул бала жашың канча деле? 18 жаштасың, да? Сен 9-май күнү келип жаттың, Мен эсимде бар, эже мен 9-май күнү келип жатты. Мен деди, бүтүрүү экзаменине успеть этип барып экзамен тапшырышым керек, ал бул келишим керек деп келип бизге жатты. Биздин эми бизди ким такай көрүп турган болсо, биздин леченияны билишет. Перекс менен дарылайбыз, сүлүк менен дарылайбыз, лимфа массаж, висцерал массаж, ичегин тазалайбыз. Эми чындыгында келгенде, бул бала келгенде, мен азыр ушул сүрөтүн көрсөтүп коеюн. Мынакей жакыныраак алып келиңиз камераны. Мынакей келгенде көрдүңүздөрбү? Мына ушундай псориаз менен келген. Анан биз түшүндүрдүк, үйдөн жасай турган нерселерди түшүндүрдүк, бул жактан жасай тургандарды түшүндүрдүк. Ошонун баарын колдонуп, мына бүгүнкү күнгө чындыгында аябай жакшы болуп келген. Так, ичине да көтөрөсүң, ичине да көрсөтүп коет. Мына. Так, мынакей, карагыла, баары кеткен, көрдүңүздөрбү? Мына, кеткен. Мыногу абал менен ичин көрсөт. Мына. Мыногу абал менен ичинде өтө чоң айырма бар. Мынакей. Эмнени айтайын деп, бул бала атайы келиптир да, эже мен мына жакшы болдум деп ошо айтканы келиптир, рахмат айтканы келиптир. Чоң рахмат бул келгениңе. Бул келгени бул эл үчүн да жакшы да. Элдер түшүнүш керек. Канткенде жакшы болгондучу. Так, сен эми бизге ушу элге айтып бер. Эмне кылдың да, эмне болуп жакшы болдуң? Биринчи псориаз болуп ооруганда көп жерлерге бардым. Көп жерлерден жакшы эле дарыландым, бирок результат көргөн жокмун. Чынында. Анан тиктоктон ушундай бул клиниканы көрүп калып ошол жака келгем. Ошол жактан жакшы болдум. Бияктын кандай десем, дарылаган методдору башкаларга караганда өзгөчө. Мисалга, биякта химический эчтеке колдонулбайт. Мен ушул өзүм псориаз болуп биринчи жолу чыккан, ошондо көп жерден химикат колдонболот деп. Биякта да бир көрөйүн деп, бирок чын-чынында ишенбей келгем. Чыгып атканда деле ишенбей кеткем. Бирок мен бияктан 9-май күнү чыгып кеткем. 40 күндө, 45 күндө уже результат көз көрүнүп, жакшы эле результат болду. Демек, азайып, күбөлөнүп, азайып отуруп, баары кетип баштады, Кетип баштады. Эми негизгиси эмне кылдың үйдө? Негизгиси бияктан лимфа массажды биринчи эртең менен турганда ушул моюндарга жасадык. Анан туура тамактандым. Анан суу ичип аттым. Суу нормасы менен бат-баттан дененин температурасында ушуну ичтим. Так, уктаганың кандай болчу? Ашында биякта уктай алчу эмесмин, үйгө барганда деле уктай алчу жокмун. Бир ай өткөндө акырындап ордуна келе баштады. Жакшы эс алып туруп аттым да. Анан башым ооруп калчу уктап турсам деле. Түнү менен кычышчы ушундай болчу да. Мен келгенде айтам да, кээ бир адамдарга, эми бул индивидуальность деп коет, бул жекелик да, органды жекелиги. Мисалы бирөө ушу 10 күндүн ичинде жакшы результат көрүп калат. Анан бирөөлөр мен жакшы көрбөдүм го дейт. Мен айтам, кыжалат болбостон бара бер. Бул 3 айдын ичинде сага таасирин берет деп айтам. Бирөө 1 айдан кийин, бирөө 2 айдан, бирөө 3 айдан кийин сөзсүз түрдө бул бала айткандай 45 күндө таасир берет дегени, сүлүктүн оозундагы дарысы 3 айдын ичинде чейин таасир берет. Биз тазалаган лимфалар жол ачылып, анан ошол керексиз нерсе, лимфа бул канализация деп айтамдайм. Ошо канализацияны агызып баштап биз жолду тазалап койдук. Дальше өзү азамат, өзү ошо үйдөн ошону кайрадан жасап баштаганда, анан бул жерде 10 күн жасай эле чыгып үйдөн барып жасабай койсо дагы результат болбойт болчу. Демек, биз 10 күндө баягы канализациянын жолу тосулуп калган болсо, ошону ачып койгон үчүн бул кайрадан лимфа массажды. Урсакка массаж жасадыңбы? Урсакка массаж, висцерал массаждарды жасай берди. Мен үмүт айтам да, биз капремонт кылып коебуз дейм да. Капитальный ремонтту жасап койдук. Күнүгө ежедневный ремонтту, күнүгө ежедневный уборканы жасай берсеңер, анан результат болот деп. Мынакей өзү айткандай 45 күндө результатты көрүп баштаган. Демек, биздин жүргүзгөн дарыларыбыз, биздин жүргүзгөн
методдорубуз 3 айга чейин таасир берет дегени мынакей бул баладан көрүнүп турат. Диетаны бузган жоксуң, а? Жок, бузган. Анан кошумча сүт ичтим. Бейин сүтүн ысырбай, көк бейин сүтүн. Эми кымыз ичсем болобу деп сурашат да. Албетте кымыз ичсе болот. Бирок 10 күн или 15 күн. Билесизби кайсы кымыздын, кайсы бейинин сүтү жакшы? Жаңы чөп чыгып келип атканда, ошо жаңы чөптү жеп аткан бейинин сүтү гана ошол мезгилде гана ичсе болот. Ошол дагы кичине чындыгында дарыланууга чоң жардам берет экен. Так, Азамат, демек, эми дагы сага айтарым, сен ушундай болуп 2 жылга чейин карманасың. 2 жылга чейин карманасың, анан кийин мындан чыгып кетесиң. Эгерде сен азыр ой кетти, мен деним, бул баланын чачынын ичинде абдан көп болчу, абдан быжыраган псориатический бляшкалар толтура койчу. Азыр сен 2 жылга чейин, 4 айда, 6 айда ошо келип бир көрүнүп турасың. Мүмкүн биз дагы бир курс оксигенотерапия, биз перекисүүбүздү коюп берип койсок, бул да абдан жакшы болот. 6 айда бир кайталап койгон, 2 жылдын ичинде 3-4 жолу келип тазаланып коюу мындан толук айыгып кетүүгө алып келет да. Анан бир эле жолу алып эле ошол боюнча эле унутуп калган болсоң, кайра баягы токтотуп койгон болсоң, аткарбай койгон болсоң, мурунку абалга келип калат. Ошон үчүн мен 2 жылга чейин сөзсүз түрдө көзөмөлдө болосуңар, 2 жылга чейин бузбайсыңар деп айтам. Так что 2 жылга чейин азыр кандай жүргөн болсоң, ушундай жүрөсүң. Урматтуу мекендештер, бул көрдүңөрбү, адамдын өзүнүн ниетинен, адамдын өзүнүн аракетинен гана бардык оорудан айыкса болот. Мен силерге ден соолук каалайм.